Салам достор, кандайсыңар? Биз Шерне Лайф резиденттер жана Байкуш сериалынын актерлору менен чогуу 2-3 январда Аракөл жерине барып эс алмакчыбыз. Жана силерди да чакырабыз, силерди күтөбүз. Канчалык көп келсеңер, ошончо кызыктуу нерселер болот. Ал жакта фотосессия, видео тартмай, тамак аш, сон нерселер болот. Ошон үчүн келгиле, күтөбүз, чогуу жыргап эс алабыз. Ошондой эле айтып кетчү нерсе, билеттер уже сатылып атат. Билеттер чектелүү туугандар. Эң башкы нерсеси унутуп калып электи айтып коеюн. Эң башкы нерсеси ким ушу YouTube'га кызыкса, негизи эле долбоорлорго тартылам же долбоорлорду өзүм тартам деген адамдар болсо, Frunze TV каналынын резиденттери ушу YouTube боюнча бир сон мастер-класс өткөрүп бермекчи. Аны өткөрүбөңүздөр. Ал бир гана 2-3 январь Аракөлдө болмокчу. Сиздерди күтөбүз. Жана ушул номерлерге чалып билип алсаңыздар болот. Күтөбүз. Тессат. Бул биздин мекендеште иштеп чыккан Кыргызстандагы жарыялардын жаңы кызматы. Тиркемеден сиз өзүңүз каалаган нерсеңизди, кийим, унаа же батир болобу оңой эле сатып же сатып алсаңыз болот. Ошондой эле өзүңүздүн кызматыңызды сунуштап, жумуш издесеңиз болот. Мисалы сиз комуз сатып алайын деп атасыз. Жөн гана телефонду алабыз, Тессат тиркемесине кирип, издөө деген жерге комуз деп жазабыз. Мына комуз сиздин колуңузда. Тиркемени Play Market жана App Store'дон акысыз жүктөп алыңыз. Жунтурчу болду. Жаным, Сүлөө мага вообще. Болбогон нерсе үчүн тарнасың жан. Кандай болбогон нерсе? Сен деген бушаңа лайк коюп атасың, ошону сен болбогон нерсе деп атасың. Сен жан андай нерсе боло берет. Кандай боло берет? Болбойт андай вообще. Жөн эле басылып кетти, 2 жолу экран басылып калган. Сен дагы деле жакшы көрүп кетсиң да, значит, да? Причем тут жакшы көргөн жан. Жөн Сүлөөчү болду. Жөн может Инстаграмда сүрөт жагып койгонду билет туруп. Сен башка кыздарды жактырып жүрсөң, мени сүйбөйт экенсиң да, значит, да? Ой, жан. Сен тарынбаш үчүн жан эмне кылышым керек айтсаң? Хотя бы балдар кечирим сураганда гүл менен келет. Гүлбү? Ооба. Гүл эле жан. Аз күтүп турам. Маке жан, кечип койчу мени. Болду, тарынчың жазылдыбы жан? Не, гүл менен утулуп кетем деп атасың. Да, эмне кылышым керек жан, сен тарынбаш үчүн айтсаң? Ошону кылам мен. Айфон алып. Ошо лайк үчүн айфонбу жан? Кандай лайк үчүн айфон бу? Целый лайк болот атат ал. Эмне коесуң аны? Азыр? Жан, мынаке айфон. Кечирип койчу мени. Кечирбейм. Кандай кечирбейм жан? Гүл, айфон, тарынчың жазылбайт. Сен эмне айфон берип койсо эле кечирет деп атасың эмне? Жан, болбогон эле лайк го ошол. Кандай болбогон лайк? Еще и бывшаяңа койдуң лайк. Жан, кечирип койчу, сен дагы тарынбаш үчүн дагы эмне кылайын мен жан, айтсаң? Машина алып бер. Каяктагы машина сен ойлонуп сүйлөп атасыңбы? Кандай каяктагы машина? Өзүң ойлонуп койбойсуңбу аны лайкты? Мен сага каяктан алып бермейли машинени. Сен мени ойлосоң биринчи, түнү менен ошону көрүп алып ыйлап чыктым мен. Травма алдым. Машина алып бер же мага, че сүйлөбө. Машинабы? Ооба. Хорошо. Мына гүл жан алдым. Айфон бердим. Мына машина турат. Айда, пожалуйста. Эми кечирдиңби жан? Ну, в принципе, кечирдим. Бирок жан акыркы нерсе, ошону кылсаң до конца кечирем. Эмне? Инстаграм паролюмду берчи мага. Инстаграм паролю болбой калат. Лучше экөөбүз жүрбөй эле болчу жан. В смысле?
Bilmiyorum can, ökөз жүрбөй эле болду. Мен башка деле толтура кыз таап алам. Жүрбөй эле болду. Ушу Instagram программ жөн эле болду. Жан, анда жөн эле кой. Жан, блин. Анда кереги жок паролду. Медир. Жакшы. Иштеп атасыңар бакы. Шеф, иштеп атасыз. Сизге бир суроо берейин деп жүргөм. Бизге качан курал жарак керек? Курал жарак эмне лазым? Эми кокустан каракчылар кол салып калса да? Каракчылар каяктан кол салат? Билбейм, кол салса каршы турушубуз керек го. Жок, ошо каяктан кол салат? Билбейм, биз каяктан кол салышын билсем барып калмай калам го. Каракчылар кол салып кала турган болсо, 102-ге чалып, милиция чакырабыз. Алар кармап кетчү. Түшүндүңбү? Ушундай. Адам бирок тынчтык, мамлекет тынч, шаар тынч, жакшы иштеп атасыңар. Siz buyruk verdiniz, biz tazalayız başlardı. Tertip buzganın ters! Qanday? Ters! Peşinege tutalım. Прям peşinege. Peşinege. Nereye? O, men. Sen Peşinege atam da. жакшы атасың. Ben mi? Ho. Peşinege atam, только peşinege. Мага жетесиңби? Siz de жакшы атасыз ба? Мен окуп жүргөн убакта менчелик көзгө атар жок болчу. Ne, özünüz жалгыз окугансыз. Жатышасыз білмейм мен. Давай. Тирден атышабыз, да? Тирден атышабыз. Kim жеңилсе, siz төлөйсүз. Кандай? Siz төлөйсүз. Мен макулмун. Керек болсачы, bir gözüm жумуп атып коем го. Ким эки көзүн ачып атат экен? Ок берип койчу. 5-5тен 10ду. Бул бешөө сага, бул бешөө мага. Башла. Sen жатып аттың го? Мен тик туруп атып коем да. Siz туруп атасыз го? Мен керек болсо сизди карап туруп атып коем го. Мына жакка карайбы. Sen meni карап атсаңчы, мен могул жакты карап атып коем го. Могул жакта карабайбы? Siz карабай атам дедиңиз го? 5 метрден ары барам го. Кандай деп эле? Карап тур. Ошондой болсочу? Siz al жерден атсаңызчы. Качан? Бул жерден атсаңыз. Sen bul жерден атсаңчы? Мен Тийдиби? О, экинчи мени тартышпаган. сөз жок. Бирок шеф шашпаңыз да. Мен азыр жогору чыгып атам. Тийди? Тийди, молодец. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, Датка каналына кош келипсиздер. Менин атым Примкулова Сабира, жана мен өзүмдүн жеке лотереямды ачык деп жарыялайм. Биздин лотереяда 1400 билет, 181 приз бар. Ошолордун 3-өө автомобиль, жана 1 конверт $20,000, 2 конверт $1000, жана 5 конверт $500, жана 20 конверт $200, жана 150 конверт $100.
Биринчи автомобилибиз бул Mercedes SLA 2013, двигатель 1.6, бензин. Экинчи машинабыз бул BMW X6 2008, двигатель 3, бензин. Üçüncü машинабыз Hyundai Elantra 2014, двигатель 1.6, бензин. Достор, биздин Датка каналына жазылып, колокольчикти басып, комментарий калдырганды унутпайбыз. Биз комментарийлердин арасынан бирөөнү тандап, iPhone 12 Pro жана 1-чи, 2-чи, 3-чү местага 5000ден беребиз. Баарыңыздарга ийгилик, достор. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен жаңылыктар түрмөгү, студияда мен Таңатар Акматов. Борбордук аянтта өзгөчө айымдардын кылык жоруктарына баскан тургандарынан наразы болгон мырзалардын өзгөчө митинг өтүп жаткан экен. Бул тууралуу атайын корреспондент Улукжан Шамбетов бизге айтып бермекчи. Улукжан, сөз сизде. Саламатсыздар, урматтуу туугандар. Өзүңөр көрүп жаткан эле мен Улукжан Шамбетов. Бул жакта Аванто аянтында митинг болуп жатат. Митинг эмне себептен болуп жатканын азыр чогуу билип алабыз. Эмесе, баштадык. Айымдарга жол жок. Эркектердин укугу сакталыш керек. Байке, кой турсаңар. Баягта эмне болуп жатат? Аппарат сатып атасыңар. Митинг кылып атабыз, Митинг. Ага, митинг. Эмне себептен болуп атат? Мына Кыргызстанда канча кылымдан бери эркектердин укугу төгөлөнүп келет. Ошого биз каршыбыз. Бүгүндөн баштап жалпы Кыргызстан эркектерин чакырмакчыбыз. Айымдар менен тең укуктуу болобуз биз дагы. Бирок урматтуу туугандар, өзүңөр көрүп жаткан эле бул митингде 4 эле эркек жүрөт. Калгандарын аялдар көрүп алганда окшойт. Биз улантабыз. Байке, сүйлөңүз. Не деп сүйлөйүн? Сөз жок сүйлөгөнгө. Кайтарга сөз калбай калды. Уже биздин укугубуз мына төгөлөнүп кетти бир топ эле. Анан биз мынакей, жалпы мынакей бизди көрүүчүлөр көрөт да. Ооба. Кыргызстандын бүт эркектерине кайрылабыз. Чыккыла. Бүгүн төртөөбүз чыктык. Эртең барып чыгалы. Биздин укуктар эч качан төгөлөнбөш керек. Тура жигит. Тура, байке, сиз аябай грамотно сүйлөткөнсүз. Ошон үчүн бул митингге мен да кошулам. Кошулсаң, анда биздин талаптарды ук. Баарыңыздар угуңуздар. Биздин талаптар айымдар менен бир тең укуктуу болуу. Биз дагы айымдар кошуп сериал көргүбүз келет үйдө отуруп. Сериал бүткөндөн отуруп обсуждение кылгыбыз келет. Жана эң башкысы мына башка айымдар өзүнүн мынакей күйөөлөрүн ушунчалык кысат экен, басындат экен, биз дагы ошол жолго түшөлү дедик. Биз дагы отуруп, "Монун аялын карачы, тияка алып барып тур, бияка алып барып тур, тигини алып берип тур, биз неге үмүтпейбиз" деп. Налыгыбыз келет. Тура жигиттер, Тура. Вообще кайын журтка барганда калпак кийгенге желание жок вообще. Туруңда эми. Калпакты любой момент кийесип деп сүйлөшпөдүкпү? Ал биздин маскин. Тура, нукура кыргыз эркек калпакты эч качан чечпеш керек жана постоянно кийип жүрүш керек. Мен Улукжан Шамбетов, биз улантабыз, туугандар. Муну кечирип койсоң эле тура эмес айтып болду. Анан эң башкы талаптарыбыздын бири. Пускай биздин аялдар Инстаграмга сүрөт киргизгенден бизди отвечать этсин. Жашырбасын бизди. Точно. Тура Бизди отвечать этсин. Досу деп эч качан бөлбөгүлө. Канчаңарды аялыңар, канчаңардын девушкаңар сүрөттөрү киргизбейт турабы? Аларды билбейт биздин жигити бар экен, күйөөсү бар экен деп. Сурансаң кылбайт. Жана эң башкы себептердин бири любой урушту биз ыйлап туруп, ой всё деген сөз менен бүтүргүбүз келет кыздарга окшоп. Тура жигиттер. Тура. Да, эң башкысычы? Жигиттер, тиякта 40 айым келет азыр. Сабайт экен бизди басла кетип коет. Ёп, сканча ушулардан. Могат. Мына урматтуу туугандар, өзүңөр көргөндөй эле 40 айым менен бул эркектердин митинги бүтүп калды. Силер менен Улукжан Шамбетов. Көрүшкөнчө.
Ошону кече Эрмек просто туура эмес кылды да, мага кеч айтып калды да. Ошо, кыла бергиле давай. Балам, Оу, эмне кылып атасың? мен Аздаға качы сатам. Кана берсең. Охо, урматтуу Аяз ата. Мага ушул жаңы жылда PlayStation 5 эмне ал? Ойынчук да. Жойстик ойнап. Жакшы оюнчукпу? Ооба. Канча сом турат ал? $1000. Охо, даже ошондой доллар менен бе? Башка эле оюнчук карабайсыңбы? Неге? Ал деген эми сага зыян болот да, сабаңа мишайт этет, анан акылың жок болуп калат. Сен башка бирдеке жазсаң? Башка? Макул. Башка кичине айдонораак. iPhone 12. iPhone 12 канча? Ошондой эле 75 000. Негизичи, ал телефонду эле эмне кыласың? Силер окушуңар керек да азырчы. Анан кийинки жылы азыр Аяз атанын да битке жумуштары окшошпой атыптыр да. Кийинки жылы кылып берет да, точно ошолорду. Башка нерсе жазып турбу? Анда хотя бы квадрокоптер алып келсин да. Ошол жакшы экен, э? Учат Учабы, сонун нерсе экен. Канча турат ал? 35 000 сом. Негизичи, Аяз ата айтпай эле кой дегенде, анан макул айта берейин. Аяз ата ооруп атыптыр. Бели ооруп атыптыр, грыжа болупчу. Анан битке достору менен дагы жумуштары жүрүшпөй, анан баня салып атыптыр да аларчы. Анан кийинки жылкыга сөзсүз мен алып берейин деп атат да сагачы. Азыр мына заранее акча берип койду, 100 сом. Азыр жаңы жыл эмес да. Эми ошо сени аябай жакшы көрөт да, ошол үчүн сага берип койду да. Сен тияка лучше башка нерселерди жаза бер, мына жакшы нерселерди кийинки жылы алып келип берет экен. Бул Тессат. Кыргызстанда каалаган нерсеңди сатып алууга жана сатууга жардам берген тиркеме. Мисалга, жүжүлөрдү сатайын деп жатасыз. Берүү баскычын басып, керектүү талаачаларды толтуруңуз, андан соң жарыяңызды бериңиз. Жана бир эле учурда миңдеген кардарлар жарыяңызды көрүшөт. Акысыз тиркеме, ыңгайлуу интерфейс, кенен тандоо. Тессат, чоң базар, баары бар. Ондай соуукта районда турган несі кайфтейін да бізге. Анын ордуна бир движение кылбайлыбы жигиттер? Не движение? Карап көрсөң биздин досторубуз полный эле мындай эки балалуу болуп, мындайча айтканда боп кеткен да, короче. Эме кылып көрбөйлү, эми райондан темир чогултабыз да. Темир 10 сомдон чогултабыз да, шаар жакарып Кытайларга 12 сомдон урабыз да. Аны мелкий да, аны менен качан болуп кетебиз, болду. Эме кылсакчы, райондон жумуртка чогултасың, өткөзөбүз. Ал деген кичинекей кезде эле бүткөн да, мороженого алмаштырып анан. Жана мода экен го, азыр деле модадан чөлөй экен да, бөтөлүккө чогултмайчы. Ошондо сен бизди бомж көрүп атасыңбы? Жок, эми саяктан количество менен уруп кетебиз да. Болбойбу? Мындай идея бар, короче. Азыр тиякачы. Депутаттыкачы. Минимальный порог 1% болуп калыптыр да. Кой? Азыр райондо эле братчика, братандар напрягать этип эле подпись койдуруп алып туруп, уликти депутатка выдвигать этпейлиби? Натуре. Улик депутат болсо бизге монда ыңгайлуу болгон закондорду кабыл алат да, короче. Мен депутатка окшош эмесмин да. Окшошосуң. Чыгат собственный эле депутат чыгат. Баары эле райондон чыккан да, брат. Алар неме болуш керек да, жана предвыборный программа деген сыяктуу. Аны дегенчи эме да. Предвыборный программаны деген эме кылабыз да, мындай өзүбүзгө удобный кылып туруп жаздырабыз да, короче. Бизде балдар деген көп да. Баары бизге такт этет, короче, эркекче жүрсөң, сразу жаздырып алып, брачканын камерасы бар экен, короче. Боп кетет дейсиң. Боп кетет. Сен көйнөңдү кийип чыгып тема. Урматтуу чисто райондун достойный балдары, жигитарианцы. Эгерде силер бизди тандасаңар, биз достойный балдар партиясы силерге кийинки нерселерге вада кылабыз. Биринчиден, сушняктан ачкан адам ичпейт. Мына айтканда открываешь, не пьет деп коет го. Ал сушнякты до конца ичип салган адам жаңы сушняк коюп берет.
Ана райондо девушкасы менен кетип бараткан балдарга тийишмей жок. Золотой закон, билесиңер да. Ломбардтар проценти жок иштейт. Чисто кааласалар мына от души чисап койгу. Ошо жетет да. Кийимдерди чисто роднойлор менен кийишсе болот. Wakanda forever. Так тура түшүнүкпөйбү, эзи. Брачкаларды напрягать этмей жок. Вообще брачка деген понятие жок. Анткени келечек жаштардын колунда. Келатат жаштар келатат дегендей. Эгерде мен ушул закондорду кабыл алып, так аткарбай койсом, анда мен силерге лично менден сөз берем. Мен талпалап сабап кетсеңер болот, мен жооп берем эркекче. Эжи. А так силердин райондун чисто достойный баласы мен Ули. Давайте, салам алейкум. Номер 99. Достойный балдар партиясы. Достойный балдар, достойный жашоо. Документтер қойсын. Багажды ашып қойсын. Хорошо. Мына байке. Аптечкаң бар? Бар, ей. Капот ашып қойсын. Аха. Номерлері бардығы жайында, Оп. О, дөңгөлөктөрүң жайкы окшойт, Жок байке мына жакында эле менять эткем зимнийге. Зимний болуп турбайбы? Жайкыдай көрүнөт го? Жок байке, коюңузчу. Зимний. Onun зазорлору да келбейт экен анын. Краскаңда не родной окшойт. Байке родной эле, байке коюңузчу. Жөн эле тийише бересизби? Аласызбы, албайсызбы? Алам мен. Басын чечпейби? Басын айт. Болушу канча? Башында эле айтпадым эле 5000. 5000 болбойт ачык эле. 4,5 эсептеп берейин азыр мерден. Сразу берем, кет. Байке коюңузчу, жок болбойт. 5 дебедим эле, 5 да. Эй, жигит, сен азыр бүт нарушенияларың кошуп келсем, андан көп чыгып кетет. Бер 4,5 Сразу. Да, на байке, ни тебе, ни мне. 4-8 хваль. Хорошо. Байке, бу жерде 4,5 эле турбайбы? Сен ызычы кылбай туруп тур. 4,5 алып тур. 300-ны азыр мен сага бат эле. Эди нары бери кыла коем, Алло, мына келатам, о. Блин, чоңуз кечип коңузчу. Кечип коңуз, чоңуз. Чоңуз, сиз любовь с первого взгляда ишенесизби? Кандай дейсиз? Мындай биринчи көз карашта сүйүүгө ишенесизби дейм. Жок. Макул. Экинчиденчи? Жок. Үчүнчүдөн? Жок, тартпайбы? Макул. Төртүнчүдөн? Жок, кое бересизчи? Чоңуз. 456-дан. Жок, кое бер. Котур. Алып келчи. 457-ден. Жок. Хорошо, все, котурсаң, эс алсаң. 458. Жок, алып келиңиз. Все, хорошо, болды. Чоңуз. Романтик балдар жагы? Жок, жакпайт, алып кел. Болды. Мындай. Настырдың балдар жагы? Жакпайт. Болды. Мен кыйкырбай эле кой, берем. Мен берем, ёма, көкпетсиң го, курсун көтөрөсүң го ойло. Токтома, ушундай балдар жагат. Балдар жагат. Ооба. Эмне көкпетте эмесиң? Болбойсуң го курсун көтөрүп. Жама романтиксиң го? Башты ортпачы, басыйга. Тамак кылып бересиң мага. Стоять, кайка? Клубка? Тура тур, ада келгенде температура. Жашың канчада? 25-те. Кебетеңен 18 эле көрүнүп атат го. Пеке, ракта 18. Мен 25 жаштамын. Ошон үчүн өтө берейин, клубка. Эй, Шигул, паспорт барбы? Паспорт үйдө унутуп калыптым. Кире берейинчи, байке, 25 жаштамын. Жок, болбойт. Эмне болбойт? Паспорт көрсөт анан кир. Байке, паспорт унутуп калдым дейм, амай. Мен 25 жаштамын, мен 18 эмесмин. Байке, ишенбей атасызбы? Ишенбей атасыз, Между прочим, на то пошло, да? На то пошло. Мен кичи кезинде прическам каскад болчу. Еще могу жерде 2 полоска болчу. Зорро дегенчи. Ишенбей атасызбы да спор? Окей. Между прочим, мен телефон менен, икпорт менен ырларды көчүрчүмүн. Да спор ишенбей атасыз? Хорошо. Nokia телефон убагындачы байке. Nokia телефон убагында In My Прогиб деген ырларды, прогиб видеолорду көрчүм да. Между прочим,
Зидан монтуп баш менен футболистти чапканда, ошол видеону Кыргызстан боюнча мен тараткан болчу. Карточка ойноп атканда, могу бармагымды кайрып туруп момундай басып ойночумун да. Ишенбей атасызбы? Байке до сих пор? Байке, мен темирди 1 сомдон өткөрчүмүн. MTV эсиңиздеби? MTV программасында мен Next программасын көрчүмүн всегда. Тачка на прокачку деген бар болчу байке. Аны эсиңиздеби? Онда шлепкалар бар болчу. 2002 жазуусу менен пс деп жел чыгарчу да. Ишенбей атасыз. Е деген железаны билесиңерби? Е деген железка бар болчумун. Ошолорду чолчумун мен. Таксофондон эшикте жетон салчумун байке. Ошол жетонду салгандан кийин чалчумун. Жа китайский телефондор бар го, 7-9 колонкалар менен ошолор менен excuse me, эмне таанышсамбы деген ырларды укчумун байке. Акыркы шанс. Çirkin ömür, jomoğumay. Bir gayrılıp gelmez, konağumay da batmay. Sen çinle 25'te turbaysın mı? Ola bayke, ben 25'tim. Men işenbey koymam, gel giriyor anda. Klub уже интерес болбой калды. Анын өчөт 3-чү эпизоддо эсиңизде жаздык байке малды урдайт болуп, ошону аябай таң калган болчумун. Ооба, генерал да билесиң. Ооба, генерал да кетип калган. Түркияга кеттик ошондо. Alo? Да, Can. Үйün астына келдің часың ба? Ha, geldin de. Ova geldin mi? Жоқ, çığa albayım. Can çıkıp koçum, atayın geldim. Sağınıp kettin. Beşilim nöt gül etet öyle gayrı getir. Жоқ. Canım atayın geldim koy mu? Жоқ, çinle çığa albayım. Canım benim, altınım ko, direkem benim, sүйүктүүм benim. Eşke çıksan, jılmaygan yüzüңdü görüp, karagаттай көздөрүңдү көрүп, Жашоом жаркын түскүн бояктарга боелот деспе. Алтыным десе. Çık çem 5 minut. Anda hazır 1 minut güttür. Aha. Hiç canımız. Жылуу сөз жыланды ийинен чыгарат. Карызга барып келдиңби? Bardım, barsam darvazasынан итин чыгарып коела үйдө. Бери бар бекенде. Мен эртең мен докторго барып келдим. Не, жарбай калыпсың ба? Кандайча жарбай. Мен нормальный адам больницага барбайт да докторго. Мен мисалы бир эле жолу прививка жанагы мантуч, ошону алганы баргам, атак жок. Доктор айтып атат, эс ал деп. Нервиңди эс алып дейт. Не, тамакка тузду аз салгандан чарчап атасың ба? Кандайча тузду аз салгандан? Элдин катындары чарчабай эле, эчтеке болбой эле нормально жүрүшпөйбү? Сага эмне болду? Мага эч нерсе болгон жок. Үйдүн жумуштарын кылып атам, эшикте малыңды карап атам, балдарыңды карап атам. Эмне өздөрүнөн өздөрү эле каралып атыптырбы? Мен айтып аткан жокмун, доктор айтып атат. Не, доктор экөөңүз алып келип атам. Бир нерсе десин. Болбосо азыр Турцияга, Дубайга деле арзандатуу болот, ошол жака барып келсек деле болмок. Мен таптым. Тапканы да 100% арзандатуу менен таптым. Каяк? Кашка сууга кайненеңдикине. Өзүң барып кашка сууга кайненең. Ал жака сен жок, путевка жок да мага. Койчу. Чын айтып атам. Ич чайыңдан көргүчү. Чын эле доктор экөөңө салгым келип атам. Бирок доктор деле мээң жек негизичи. Бире салгандан кийин ал деле чарчатат. Кел андан көрө доктор пок.